Быйыл Кыргызстанда кызамык оорусу күч алып, жыл башынан бери 5900 учур катталды. Илдеттин айынан 6 бала чарчап калды. Саламаттыкты сактоо министрлиги кызамык менен ооругандардын дээрлик бардыгы жаш балдар жана басымдуу бөлүгү эмделбегендер экенин айтып жатат. Поликлиника медиасы Медиарейд программасынын алкагында өлкөдө күч алып жаткан кызамык оорусу жана анын алдын алуу үчүн жасалчу эмдөөдөн ата-энелер эмне себептен баш тартып жатышканын чагылдырат. Кыргызстанда кызамык оорусун жуктургандардын саны соңку 2 жылда кескин азайган. Алсак 2021 жылы республика боюнча 3, 2022 жылы 1 гана учур катталган. Бирок быйыл 1 жыл ичинде эле бул кооптуу оору менен ооругандардын саны 6000ге жакындады. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев жогорку кеңештин жыйынында бул жылы кызамыктын күчөп кетишине эмдөөдөн баш тарткандардын көбөйүп жатканына себеп болгонун айткан. Министрдин айтымында быйыл эле 16000 баланын ата-энеси эмдөөдөн баш тарткан. Biz azırkı gezde ошол прививка кылганга биздин специалисттер дагы дары-дармектер да бар, бирок тоскоолдук болуп атат. Азыркы күндө 16000 эната отказ берди. Жана сиз айткан оорулардын 95% прививка албагандар, каза болгон жана күчтөр ошолор дагы прививка албагандар. Biz azırkı gezde ошол муфтият менен жерлердеги биздин өкүлдөр менен баары менен сүйлөшүп атабыз. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бирок абдан кыйын болуп атат. Себеби эната өздөрү балдарын прививкага жөнөтпөй атышат. Мындан улам биз шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп, эмдөө тууралуу ойлорун уктук. Көпчүлүгү эмдөө керектигин айтышса, айрымдары вакцинадан жабыркагандыгын айтып, анын сапатынан күмөн санагандар да болду. Эмдөөгө мен каршымын да, карамандай эле каршымын. Себеби дегенде азыр бул медицина жагында дагы балдар жакшы окубай атышат, ийне сайганда туура эмес сайып коет медиктер. Анан балдар көбүнчө жанагы шал оору, ДЦП ошонон болуп атат деп түшүнөм да. Көбүнчө баягы эмдөөдөн кийин балдардын көбү оорукчан болуп калып атат. Себеби эмнеден эми бул медицинский тайна дейт. Медиктер өздөрү билет да, кандай ийнени сайып коюшат, ал туура эмес сайылып калабы же кан тамырга сайылып калабы. Ушундай бир причиналар менен балдар оорукчан болуп калып атат да, ошондо мен каршымын эмдөөгө. Балдардын ден соолугуна эмдөө деген аябай жакшы да. Эмдеп эмесе балдар оорубайт. Эмдөөгө каршы эмесмин. Эмдеш керек ойлойм. Обязательно эмдеш керек, убагында дары ичип уктап туруш керек, конечно, обязательно. Если эмдөө болуп баштаса, гриппке или бир нерсеге обязательно надо. Надо. Эмдетиш керек, ден соолук керек балдарга. Илгери эле союз убагында эмдетчүбүз да. Эмдебесе болбойт. Азыр түрлүү оорулар болуп атпайбы. Бекерден бараштар айткан жери жок. Кээ бир билермандар баласын аларга качып тиги эмдетпей, мына азыр эми анын кесепети чыгып барып ооруп атат. Түш керек да. Азыр деген ар кандай вирустар жүрүп атат. Ошого каршы эмделет да балдар. Балаңдын ден соолугун ойлосоң, сөзсүз алыш керек. Эмдеткен жакшы да негизи. Эч зыяны жок. Балдарыңызды эмдетесизби? Ооба, эмдетебиз. Уккан булактарыма караганда медиктерде да бар экен. Туура эмес экенчи. Анын составында аябай зыяндуу немеге, организмге кереги жок эмелер кошулат экен да. Эми угушума карагандачы. Анан медицинада ошондой баягы эме берилип атса, значит, зыян эле болуш керек деп ойлойм. Эмдөө зыян деп ойлойсуз. Өзүңүз эмдеттеңизби балдарыңыздычы? Эми азыр кичүүм бар, 1 жашта. Аны эмдеткен жокмун. Ага чейин эки баламды эмдетип жүрөм. Ал эми республикалык эмдөө борборунун адиси кызамыкка кабылган балдардын көбүнүн ата-энеси диний ишенимдерден улам эмдөөдөн баш тартып жатышканын билдирди. Негизи эмдөөдөн баш тарткандардын бирден бир себеби диний көз караш менен эмдөөдөн баш тартып атышат. Анан кийинки себеби вакцинага ишенбейбиз дегендер, жанагы коопсуздугуна ишенбейбиз дегендер. Андан тышкары биз айтабыз го, жана вакцинадан кийин жагымсыз көрүнүштөр болот деп, ошондон дагы баш тарткандар бар. Анан кээ бир адамдар өздөрү деле билбейт эмне себептен баш тартып аткандарын. Эми себептери жок эле, жөн эле албайбыз деп коет да.
Ошондой эле адистер бүгүнкү күнгө чейин диний көз караштан улам эмдөөдөн баш тартуу чоң көйгөй болуп келатканын айтышууда. Алсак 2012 жылдан бери эмдөөдөн баш тарткандардын саны өсүп жатат. 2017 жылы 4000ге чейин ата-эне эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2023 жылы бул көрсөткүч 16000ге жеткен. Мындан улам 2019 жылы бир нече мамлекеттик мекеме муфтият менен биргеликте диний көз караштардан улам эмдөөдөн баш тарткандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ушул жылы муфтият эмдөө боюнча атайын фатва да чыгарган. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан бүгүнкү күнгө чейин ислам дини эмдөөгө тыюу салбай тургандыгы тууралуу маалыматты өз булактары аркылуу таратып жатышканын билдиришти. Биз ошо муфтият саламаттык сактоо министрлигинен өтө тыгыз бул туурасында ошол элге түшүндүрүү туурасында иштеп келебиз да. Бир топ иштерди аткардык десем жалышпайм. Биз көп жыйындарга бардык, имамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бул көбүнчөсү мен мындай эсептейм да, көбүрөөк ошол жоолукчан, жосу сакалчан болгон адамдар эмнеге баягы эмдөөдү албай атасың десе, диний көздө караштанбы десе, ооба деп коет да. Бирок аркы түпкү тамыры эмне болуп атканын изилдеген адам жок. Ошондуктан жеке пикиримде ал бир эле диний түшүнүктөн эмес да. Кызамык оорусу аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миңдеген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек нерселер экенин айтып келет. Оору өтүшүп кетсе, пневмония, мээнин шишигенине алып келет. Адам азиз болуп калуу коркунучуна кептелет. Адистердин айтымында башка жугуштуу ооруларда эле анын алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Эмдөө негизи бизде канча көптөгөн жылдар бою келаткан бул маселе болуп эсептелет. Иш-чара негизи анткени бүт дүйнө жүзү боюнча ушул эмдөөнүн аркасынан мына биздин Кыргызстанда эле деп айталык шал оорусу жок. 2002 жылдан бери ушул сертификат Кыргызстан свободно от полиомиелита деп коет да, мындай Кыргызстан эркин зона болуп эсептелет да, полиомиелит жок деген ошондой сертификат 2002 жылы алганбыз. Бул да болсо ушул эмдөөнүн пайдасын негизинде кылат. Анан кептер оорусу негизи эле көп ушул оорулардын управляемый инфекция деп коет. Бул ушул эмдөө аркылуу башкарыла турган оорулар болуп эсептелет да, ошолордун бардыгы негизи ушул эмдөөнүн аркасынан жок болуп келатат да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда бир катар оор, жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында балдар төрөлгөн күндөн тартып атайын жылнаама боюнча бекер эмделет. Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн кызамык оорусуна каршы 750 миң доза вакцина алып келинген. Негизи оорунун жайылышын токтотуу үчүн өлкөдө эмделгендер 95% болушу зарыл. Бүгүнкү күндө көрсөткүч 77%ды гана түзүүдө. ЮНИСЕФ уюму тараткан баяндамага ылайык, Европа жана Борбор Азия чөлкөмүндө оорунун тарашы боюнча Кыргызстан Казакстандан кийин 2-чи орунда турат. Эркай Мерикова, Бектур Оргубаев, Политклиника медиасы, Медиарейт программасы.